Келиңиздерге да рахмат, ушу Анкалаевга рахмат. Биринчи Алла Таалам буйруптур ушул күнгө ушундай эгиз кызды болушумду. Андан кийин себепчи болгон ушу Анкалаевга чоң рахмат. Алгачкы сезимимди билбейм. Азыр вообще кыздарымды көрүп эле эч нерсе оюма келбей, сүйлөй албай эле. Эмне болгон сөзүмдү айтып бере албайт экенсиң. Рахмат силерге. Саламатсыздарбы? Келиңиздер. Ой, чоң рахмат. Мен турмушка чыкканыма 12 жыл болгон. 12 жылда кыздарымды колума алдым. 12 жыл ичинде көптөгөн клиникаларга бардым. Москвада дагы текшерилдик, башка Кыргызстанда да текшерилдик. Анализдерди көп сдавать эттик. Баары таза деп чыкчу. 11 жыл бою диагнозуңуз кандай эле? Диагнозумду баары таза чыкчу. Диагнозумдун бардыгы таза чыкчу. Анализ сдавать этсем, эмне кылсак дагы жолдошумдуку дагы өзүмдүкү дагы бүт нерсе таза деп айтылып берчү да. Кыргызстанда жүрүп где-то 5 жылдай билинген жок бизгечи. Жолдошум экөөбүзгө 5 жыл мындай билинбей эле жүрдүк, болот деп, анан уже 5 жылдан өтүп кеткенден кийин анан текшериле баштадык да. Текшериле баштап, кайсы клиника барбайлы, кайсы жерге барбайлы, бардыгы жакшы, сиздерде болуш керек, болот деп коюп эле кетирет да. Анан сүйлөшүп, жолдошум экөөбүз сүйлөшүп, анан Москвага барып, Москвада дагы көрүндүк. Москвада дагы болот, бардыгы жакшы деп ошентип койгонда, анан ошо Москвадан эко жасаталы деп репродукцияга барганбыз. Аяктан деген анализиңер таза экен, дагы күткүлө деп кетирип берген да. Анан кийин кайра ушу Кыргызстанда келип дагы жүрдүк. Дагы көп клиникаларга ишилип, көп жерге бардык, аябай көп жерге бардык. Анан кийин акыры Инстаграмдан Анкалаевди көрүп калдым. Анан кийин ошол жакта барып көрөйүн деп үмүтүмдү үзбөй, ошого дагы катышып конкурска дагы. Эми ошол конкурс тууралуу айтып кетсеңиздер, кандай көрүп калдыңыз? Анан дароо эле катышам дедиңизби? Үйдөгүлөр кандай кылышты? Мен Инстаграмдан көргөндө үйдө эч ким жок болчу. Анан көрүп эле мен эч кимге айтпай эле өзүм жөнөтүп койгом да. Видео жөнөтүп, анан анализ жибериш керек деди кийинки күнү. Анан кийинки күнү жолдошума ошондо айттым. Ушундай видео жөнөткөнмүн, ушундай конкурска катышайын деп атам деп. Анан үйдөгүлөргө айттык. Анан бардыгы макул, катышып көргүлө деди. Анан жолдошум экөөбүз эртеси барып анализдерди сдавать этип жиберип Анкалаевга. Анан ошентип катышып калдым. Долдурбек кызы Алтынай. Анан ошо сиз уттуңуз деп айтканда билбейм эмне сүйлөгөнүмдү, эмне дегенимди, ушундай башкача эме болдум да. Утуп алгандан кийин эле келип ушу дарыландык, 15 күн аралыгы, где-то 1 ай дарыланып, анан кийин буюрса посадка болду. Ошол посадка болду, мисалы эмбриондорду жакынга салды, андан кийин 10 күндөн кийин ХГЧ анализин тапшырат эмес пациенттер. Анан ошондо жыйынтык чыгат. Кош бойлуу болбойбу же жокпу деп. Ошол жыйынтык туккан күнүңүздү айтып кетсеңиз. Жыйынтык тукканымды айткандай эле. Жыйынтыкты документ бүтүрүп жүргөнбүз. Жолдошум менен документ бүтүрүп жүрүп, анан чалды. Айнура Бекеновна өзү чалды. Мен тапшырып коюп эле карабай жүрө бергем да. Анан кийин Айнура Бекеновна өзү чалып калды. Карадыңызбы деп. Анан жок, караган жокмун дедим. Айткандан кийин эле сиз боюңузда бар дегенден кийин уже эч нерсени билбей эле сүйлөй эле телефонду деле кармап тура бердим жанында. Өчүрүп турмун дагы, тияка дагы бир нерсе деп сүйлөп турмун да. Анан кийин бир аздан өзүмө келип, анан кийин чалайынчы мен сизге деп жолдошума барып айттым. Ошо андан кийин 1-2 күндөн кайра алды ыйлады. Көчөдө жүргөнбүз, документ бүтүрүп отуруп ыйладык. Анан 1-2 күндөн кайра анализ тапшырасыңар деди. 1-2 күндөн кайра анализ тапшырдык ХГЧ. Тапшырсак 2 эсе көбөйгөн экен, анан ошондо жолдошум күлгөн. Эгиз окшойт бул деп. Экөө тең жашап кеткен окшойт деп, ошентип эле. Анан кийин
10 күндөн кийин эмеге бардык УЗИге. УЗИге барсак чындап эле эгиз экен. Куттуктайбыз сизди. Кош бойлуулук учуру кандай өттү? Кош бойлуулук Токсикоз учурум болдуңарбы? жок. Жеңил өттү, аябай жеңил өттү. Токсикоз болгон жокмун. Мындай оорчулук болгон жок да. Анан 37 жума 1 күн дегенде мынтип кыздарымдын колун алдым. Андай токсикоз болуп, кыйналып эч нерсе болгон жок. Билинбей эле обычный жүргөн адамдай эле жүрүп анан кийин колума болдум. Биз баары эле ошо лечение алып баштап, стимуляция кылганда Айнура Бекеновна карады мени. Айнура Бекеновна карап, посадкага келгенчекти бүт нерсени ошол Айнура Бекеновна бүтүрүп берди. Посадкага келгенде Жахангир Чакыжы өзү салды. Андан кийин ошол 13 жумага чейин боюмда болду деп уккандан кийин 13 жумага чейин Анкалаев өзү карап берди. Өздөрү карап, ошо баланын жүрөгү согуп же дил жакшы болуп калгандан кийин анан мен башка жерге барып учетко отурдум. Ал учетко отурган жерлеримди деле ошо Анкалаев өздөрү таап, өздөрү кылып берди. Анан срогум жакындап калгандан кийин Анкалаевге ишенгеним үчүн Гүлжан Канымбековнага бардым. Ошо сизден эле төрөп алайын деп. Анан кийин операцияны ошо Гүлжан Канымбековна кылды. Операция удачный өттү, жакшы болду. Мынакей ушинтип кыздарым колума алып алдым. Ошо Анкалаевга, Гүлжан Канымбековнага, Айнура Бекеновнага, общий эле жалпы жамаатына, Зуля эжеге баардыгына чоң рахмат. Албетте баардыгына эле сунуштайт элем клиниканы. Келиңиздер. Бир ишенич, адамда ишенич болуш керек экен, үмүт болуш керек экен. Эч качан ишенич менен үмүттү үзбөш керек экен. Кудайым берем десе, ушинтип берип коет экен. Бир күнүч. Анан себепчилер может Анкалаев болуп калат, мага себепчи болуп Анкалаев Кудайым берди. Может сиздер дагы барып көрсөңүздөр, сиздерди дагы ушул Анкалаевди себепчи кылып тургандыр деп ойлойм да. Кудайым. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.